Assalamu alaikum. İşler жақшыбы? Азыр Өзбекстандан, тиги жақтан, Достуктан, чегaradan өтүп, жогору келетабыз. Пешком чыгып келдик да, Кургойго чейин. Азыр Кургойго аз эле калды, бир 150 метр калды окшойт, Горгайнын жанында Кургой. Бирок жолдун эки жагында тротуар жок экен ушул жердечи. Анан мына мечит турат го. Мечиттен ылдый жагында, жолдун экинчи жагындагы мусорду көрсөң эми ыйлайсың да, ыйлайсың. Уят эле Өзбекстандан канчага адам чыгат экен. Чыгып. Анан бизге окшоп автовокзалга чейин, тиги жерде автовокзалга чейин. Себеби райондорго устачылык кылган райондорго кетет экен да. Ошол жерге чейин пешком келишет экен. Тротуар жок, жолдун чекеси менен келишет экен. Онда 4 адам кетти мына. Онда басып кетет. Көрүп атасыңарбы? А мына жакта мына экөө келет атем. Тротуары жок келет ат. Көрдүңөрбү? Мына жакта бүт мойка кылып алган, вулканизация кылып алган мындай кылыпчы. Тротуар жок да, ушул нерсени Кара Суу районунун кайсы айыл өкмөтүнө карайт. Кара Суунун. Кара Суу районунун Кызыл Кыштагы айыл өкмөтү беле? Ошо Кызыл Кыштагы айыл өкмөтү болсо керек. Айыл өкмөтү эшек такалап отурабы, ушуну караш керек да, туурабы? Шуну караш керек. Болбосо райондук деңгээлде караш керек. Болбосо облустук деңгээлде. Анан болбосо эч кимиси карабай көзү май басып калган болсо, анда өкмөттүк деңгээлде караш керек. Муну не обязательно келип ушу Марипов караш керек. Обязательно Садыр Жапаров караш керек. Жок. Жергиликтүү бийлик эле ушул нерсени карап бир жолго коюш керек да. Мына мынтип көпчүлүгү тротуарга чыгып алган. Бул нерсени келип дагы азаттыкта мурда иштеген менин кесиптешим Ыдырыс тротуар маселесин бир эле шаардын ичинде эмес, райондогу мына мындай маанилүү жердеги тротуарлардын маселесин дагы козгойт окшойсуң. Аябай мышык ыйлай турган экен. Мен азыр Өзбекстандан аябай мындай Өзбекстанга барып суктанып чыктым эле. Чыгып эле чегарадан чыккандан кийин бүт мынандай мусорда просто ичиң оруп мында уялат экенсиң да. Өзбекстандан келгендергечи. Канчалаган Өзбекстандык адамдар келип атат, коноктор. Чегара эми ачык болсо, мына чегарадан чыккандан кийин Кургойго чейин көп болсо 700 метр экен. 1 километрден ашпайт экен. Ушул нерсени бир колго алыш керек. Мына мынтип бүт бизнес жайларынын чекелерин мындай стоянка кылып алган, стяжканы куюп алган, ушуну бир жолго коюш керек туугандар. Кандай дедиңиздер? Сөзсүз түрдө чет мамлекеттен, чегара бекетинен өтүп, анан маанилүү жерге, же шаардын чегарасына келгенге чейин сөзсүз түрдө биз ал жерди жакшылап кооздоп, көрккө келтиришибиз керек да. Кандай болсо да биздин жүзүбүз да. Туура же эмес, туура эмес айтып атамбы. Ушул нерсеге бир маани береличи, туугандар.